Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hormatly okuwçular, biz Muhtasar Kudri attуу kitepten sabagыбызды улантуудабыз. Өткөн сабагыбызда ажылык амалын аткарып аткан кишиге тыюу салынган амалдардын бирин аткара турган болсо эмне милдет болгондугу тууралуу айтып өттүк. Бүгүнкү темабыз ихсор темасы болот. Кудай Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Амин я раббал аламин. Бисмиллахиррахманиррахим. Бабул ихсори. Темабыз ихсор тууралуу экен. Ихсор деп эмнени айтат? Ихсордун лексикалык жана терминологиялык мааниси бар. Ихсордун лексикалык мааниси бул ман, тыюу, тосуу деген сөз. Арабтардын сөзү бар: хасарахул аду, паланчыны душман тосту, паланчыны душман тыйып койду деген мааниде. Эми шарияттагы мааниси эмне десеңиз, бул ооругандыктан жүйөлүү себеп менен дейли. Шарияттагы жүйөлүү, шарият эске алган, шарият эйтибарга алган жүйөлүү себеп менен Арафа тоуна барып туруу жана таваф зияратты аткаруудан тосулуп калууду айтат. Тосулуп калуу эмне деп коет экен? Ихсор деп коет. Мына ушундай киши эмне кылыш керек? Ажылыгынын жанагы ихрамдан кантип чыгат? Кантип адал болот? Мухримдигиден кантип кутулат? Мына темабыз ушул тууралуу баянда берет. Иза ухсирал мухриму биадувин ау асабаху марадун ямнауху минал мудии жаза лаху ат-тахаллулу. Адаттагындай биринчи сөзмө сөз которуп алып туруп, андан кийин бул сүйлөмдү түшүндүрүүгө киришели. Окуган сүйлөмүбүз эки сүйлөм. Эки сүйлөмдүн кабары бирок бир болот. Биринчи сүйлөм: эгерде душман себебинен, душман бар болгондуктан мухрим адам ажылык амалыны аткарууну улантууга алы жетпей калса, ихрамды кийген, ниет кылган, талбиясын айтып ниет кылган. Мында ошонун кийин анан душман пайда болду. Эмне? Ажылык амалын аткаруу, улантууга неси жетпейт эми? Алы жетпейт. Арафа тоуна бара албайт. Таваф зиярат кыла албайт. Ошондой болуп кала турган болсо, ал киши эмне кылат экен? Жанагы төмөндө келе турган эреже менен ошол ихрамдан кайра чыкса болот дейт. Экинчи сүйлөм, эгерде экинчи мисалды берип атат да. Экинчи сүйлөм: эгерде ооруу учурап калды, ооруга учурап калды. Жана ихрамды кийгенден кийин катуу ооруп калды, Арафа тоу менен тоуна барып туруудан жана таваф зиярат кылуудан тосо турган. Бул киши дагы эле жана төмөндө келген эрежени аткарып туруп ихрамыдан чыгууга буга дагы эле болот. Эми китептин жазуучусу бул жерде эки гана мисал берди. Негизинен мунун мисалдары көп эле. Бул эки гана мисалды берип, ошол шарияттагы жүйөлүү себептерди айтпай койду. Ушул эле мисалдардын катарына туткунга алынуу дагы кирет. Мисалга, эгерде ихрамды кийгенден кийин ниет кылганыбыздан кийин келип туткунга алынса, же болбосо бир жырткыч айвандын коркунучу болсо сыртка чыкса, мисалга Арафа тоуна же немеге бара албайт, жырткыч айван зыян берип коюшу мүмкүн. Же колундагы байлыгы кетти, Арафа тоуна барууга мүмкүнчүлүгү калбай калды. Таваф зиярат кылууга мүмкүнчүлүгү калбай, нафакасы жолдо эле түгөп калды дейли, эми алыс жерден ихрам кийген кезде. Же болбосо аялдар ихрам кийгенден кийин махрамы дүйнө салды. Же болбосо күйөөбү менен чогуу барганда күйөөбү дүйнө салды. Бул кишилер улантууга эмнеси калбайт? Мүмкүнчүлүгү калбады. Эми алыс аралыкта болсо, бул кишилер уланта албайт да. Мына ошондой себептен эгерде тыйылып калса, анан эмне кылса болот экен? Төмөнкү эрежелерди аткарып, жанагы ихрамдан чыгууга рухсат берилет. Вакила лаху ибас шатан тузбаху фил харам. Эми ушундай тыйылып калган адамга, кандайдыр жүйөлүү себеп менен тыйылып калган адамга эмне болот? Эмне дейт экен? Сиз бир кой жөнөтүңүз, мына ошол кой харамда не кылат? Союлат. Харам чөлкөмүндө эмне болот экен? Союлат. Союлгандан кийин, азыр бул жакта айтат эрежесин калганына: وَوَاعِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا يَوْمًا بِأَيْنِهِ يَزْبَحُهَا فِيهِ. Сиз ошол коюңузду, сиздин коюңузду ал бара турган, же ошол жакта ажылык амалын аткарып жаткан кезде койду эмес, койду жөнөтпөйсүз, бирок акчасын жөнөтсөңүз, сиз ага бир күндү белгилеңиз дейт. Бир күн менен уадалашыңыз, мына ошол күндө сойсун. Ошол күнү сойгондон кийин, ошол саатта сойгондон кийин сиз эмне болосуз?
Summa tahallal, adal bolosuz deydi. Adal bolosuz деген манisi дароо эле жанагы койду сойсо адал болбойт. Тескерисинче ошол койду сойгондон кийин ажылык амалын аткарып жаткан кезде мүмкүн эмес амалдардын бирини не кылып аткарып коюш керек. Ошону менен анан ихрамдан чыгат. Же эң жакшысы бирок сообу чачты алуу керек же чачты эмне кыскартуу керек. Ошондой чыкса дагы бул мустахаб амалдардын катарына кирет. Койду жөнөтөсүз, күндү белгилейсиз. Ошол саат болгон кезде ал сойгондон кийин сиз эмне кылат экенсиз? Чачыңызды алып ихрамдан чыгасыз. Fa in kana qarinan ba'atha damayni. Эгерде ушундай тыйылып калган адам кирон ажылыгыны ниет кылган болсо, умра менен фарз ажылыкты бирдениге аткарууду ниет кылган болсо, бул киши эки кан жөнөтөт. Эки союш жөнөтүш керек болот. Же болсо эки союштун акчасын бериш керек болот. Ал жакта сатып алып союу үчүн. Бири жанагы умрадан кутулуу үчүн, экинчиси фарз ажылыгыдан кутулуу үчүн. Вала яжузу забху дамил ихсари илля фил харам. Бул тыйылып калгандык себебиден адамдын мойнуна милдет болгон союшту харам чөлкөмүндө гана союлат дейт. Андыктан эгерде харам чөлкөмүндө, харамдын территориясынын ичинде эгерде сойбосоңуз, башка жерде сое турган болсоңуз, аны менен не болбойсуз? Сиз кутула албайсыз. Жанагы тыйылып калган адам ихрамдан чыкпай калат. وَيَجُوزُ ذَبْحُهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча, мына ошол тыйылып калган себебиден милдет болгон кан чыгаруунун күнү курбандык чала турган күндөр болуусу шарт эмес. Андан мурун да эле сойсо боло берет, андан кийин да эле сойсо боло берет. Айырмасы жок, убакыт жок бул нерседе. Абу Ханифанын көз карашы боюнча. Wa qala la yajuzu zabhu lil muhsari bil hajj illa fi yawmin nahri. Ал эми эки имамыбыздын көз карашы боюнча, ажылыкты амалыны улантууга алы жетпей калган адам, жүйөлүү себеп менен аткара албай калган адам, курбандык чала турган күндөрдө гана сойсо болот дейт. Андан мурун болбойт деген түшүнүктү айтып атышат. Курбандык чала турган күндөрдө гана союш керек. Эки имамдын көз карашы боюнча. Wa yajuzu lil muhsari bil umrati ay yazbaha mata sha'a. Умрадан ушинтип тосулуп калган, ушундай жүйөлүү себеп менен умраны ниет кылып, кийимдерди кийгенден кийин ушундай жүйөлүү себеп менен тыйылып калган адам каалаган күнү сойсо болот. Wal muhsaru bil hajji iza tahallala fa alayhi hajjatun wa umratun. Жалгыз ажылыкты ниет кылып, ана ушундай себептен тыйылып калган болсо, кийин ушул жүйөлүү себеби жоюлуп, эсен аман жоюлса, кайра акчалуу болсо, чөнтөгүнө акча түшүп, байлыгы табылып, ошол жака барууга мүмкүнчүлүгү болсо, эми бул кишиге бир ажылык, бир умра кылуу мойнуга милдет болот. Wa alal muhsari bil umrati al qada. Ал эми умрадан ушундай тыйылып калган адам болсо, казасы гана милдет болот. Умрага ниет кылдыңыз, кийимди кийдиңиз, лаббайк айтып ниет кылдыңыз умра кылууну, анан жанагындай жүйөлүү себеп болуп аткара албай калсаңыз, ошондо казасы гана милдет болот. Wa alal qarini hajjatun wa umratani. Ал эми эгерде киронду ниет кылган болсо, фарз менен сүннөт менен фарзды бирдениге аткарам деп ниет кылган адам, ошундай тыйылып кала турган болсо, ал кишиге бир фарз ажылык менен эки умра кылуу мойнуга не болот? Милдет болот. Эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, бул нерсени аткарып коюш керек. Wa idza ba'atha al-muhsaru hadiyan wa wa'adahum ay yazbahuhu fi yawmin bi'aynihi thumma zala al-ihsaru fa in qadara ala idrak al-hadi wal-hajj lam yajuz lahu at-tahallul wa lazimahu al-mudhi. Эгерде hadiyasını жөнөттү, тыйылып калган адам, тосулуп калган адам, hadiyasını жөнөттү, жана коюну жөнөттү дейли. Анан белги бир күндү белгиледи. Палан күнү соёсуңар деп. Белгилүү бир күндү дайындады, палан күн соясыңар деп. Андан кийин жанагы жүйөлүү себеби жоюлду. Мисалга душманы бар де, душманыдан кутулду. Эми карайбыз. Эмне болот? Hadiyasını жөнөткөн, жанагы проблемасы жоюлду. Эмне кылыш керек? Fa in qadara ala idrakil hadi wal hajji lam yajuz lahu at-tahallul wa lazimahu al-mudhi deyt. Эми эгерде барып ошол hadiyasына жетүүгө, ажылыгына жетүүгө мүмкүнчүлүгү жетсе, кудурети жетсе, анда жанагы койду союп эле адал болуп, жана ихрамдан кутулуу мүмкүн эмес. Ал барып ажылыгын эмне кылыш керек? Улантыш керек болуп калат. Wa in qala ala idrakil hadi dunal hajji tahallala. Эгерде hadiyага жетүүгө алы жетсе, бирок ажылыкка алы жетпей турган болсо жетүүгө, анда жанагы союу менен эмне болот дейт? Кутулуп кетет дейт. Ихрамдан чыгат. Мисал айтканда, эгерде жанагы немени
Aytalı 14-cü çислada je 15-ci çислada soygun dep koydu da hadiyany. Zulhijja ayının 15-de soygunda dep koydu. Oşondo bul kişi nemege alı jetpedi. Arafat oğuna baruga alı jetpedi. Tawaf ziyaret kılıga alı jetpedi. Emi janagı koy soyu menen emne bolat eken ihramdan çıgat. Bolat. Wa in qadara ala idrakil hacci dunal hadi jaza lahu at-tahallul istihsanan. Aremi egerde acılıkka jetүүгө мүмкүнчүлүгү болуп hadiyага жетпей калса, тактап айтканда айталы hadiyаны 8-ci күнү soy деп жатат. Hadiyanı 8-ci gün soy dedi. Bu 8-ci gündən keyin anan ayıgıp ketdi deyli. Janağı üzürü jүйөлүү sebebi joyuldu. Бұл барып фарзга неме Арafat оона барууга жетише турган болуп калды дейли. Бул учурда эмне болот экен? Жаза лаху ат-tahallul istihsanan. Istihsan dalili менен не болот экен? Бул ихрамдан чыгыса болот дейт. Istihsan дегени İstihsanın özünün leksikalik, terminologiyalik manisi var. Bunun bir kança punkttары var. Biz oşonun birini misal bereli. Kıyaska karşı dalil. Kıyaska karşı, kıyastan küçtüğürök dalildi ne dep koyot? İstihsan dep koyot. Eki kıyas dep koyolu. Bir jağı abdan küçtüğü dep koyolu. Özünçö bir dalil menen kelgendi. Oşol menen ala turgan bolsok deyt, ne bolot? Adal bolso, jana ihramdan çıksa bolot degen pikirde aytıp jatat. Бирок ушул жерде эгер кыяска алып карай турган болсок, бунун адал болуусу мүмкүн эмес. Себеби бул жанагы hadiyага демек болгон себеби бул жанагы негизги амалды аткарууга алы жеткендиктен, ал ошол негизги амалды аткаруу менен анан эмнеден чыгыш керек эде? Ihramdan чыгыш керек эле, адал болуш керек эле. Ошондуктан кыясты алсаң мүмкүн эмес, бирок истихсанда эмне дейт? Мүмкүн дейт. وَمَنْ أُحْسِرَ بِمَكَّةَ وَهُوَ مَمْنُوءٌ عَنِ الْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ كَانَ مُحْسَرًا. Emi kimdeki Mekke'de bolup acılıktın eki amalıdan tıyılıp kala turgan bolso, al emne bolat eken muhsar bolup eseptelet. Kaysıl amaldar? Vukufi Arafat menen tawaf ziyaratты kıla albasa, ököyünü atkara albasa, oşondoy adamdı muhsar dep atalat. Mekke'desiz, ihramdı kiygensiz, oşol zamat orup kaldınız. Şunda katı orudunuz siz neme menen. Arafat o menen emnege bara albaysız? Tawaf ziyaratты kıla albaysız. Sizdi muhsar dep eseptelet. Bирок va in qadara ala idraki ahadihime falaysa bi muhsarin. Eger de ökönün birini atkaruga alı jete turgan bolsa, ökönün birine jetişe turgan bolsa, anda emne emes muhsar bolup eseptelbeyt. Je Arafat ona turuga, je tawaf ziyarat kılууга alı jetse, anda adamны muhsar dep atalbayt. Hop. Babul fawati. Жаңы темабыз фават жөнүндө экен. Фават деп бул жекелик түр. Фаут деп аткара албай кала турган болсок, мисалга намаз фаут болду дейт. Намаз каза болду деген сөз. Эми ажылык каза боло турган болсо кандай болот? Ажылыктын ушундай бир фарзы калып кете турган болсо кандай болот? وَمَنْ أَهْرَمَ بِالْحَجِّ فَفَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ. Demek kimde kim farz hacılıkka ihram bayladı. Anan Arafat toğuna turu atkara alбай kaldı. Arafat toğuna turuudun vakti ötüp ketти. Ertesi üce 9-cı çysla emes, 10-cı çysla taң atıp ketти. Arafat toğunda vukuf kılуудun vakti kança ele? 9-cı çyslanın peşiniden başlap 10-cı çyslanın Zulhijja ayının 10-cı çyslasının Bamdad namazının vaktına çeyin ele. Mına uşul vakti atkara alбагандыктан Arafat toğunda turuunun vakti ötüp ketse, anın hacılığı ötüp ketти deyt. Acılığı kaza olup kaldı degen söz. Emi uşul kişi Arafat ona tur albadı. Andan harcak emne kılış gerek. Degende ve aleyhi ay yatufa ve yas'a ve yetahallala ve yaqzil hacca min qabilin ve la dama aleyhi. Bu kişinin moynuğa emne mille olot? Tawaf kılat, ulanta verir. Emi Arafat ona jetpedim de öyle buzup salbayt. Barat tawaf ziyaratı kılat, Safa Marvaga çurkayt. Adal bolo jana ihramdan çıgat ve yaqdiyal hacca min qabilin acılığını kayra kazasını emne kılıp beret, atkarıp beret. Wala dama aleyhi. Buga ne jok? Ştiraf jok. Nege kan çıgarуу millet emes, sebebi bul janagı umra siyaktуу kılıp ne kıldı? Umranın amaldары menen ihramdan çıktı. Oşon üçün bul kişige kan millet bolboyt. Kan çıgarуу. Wal umratu la tafutu. Umra ötüp ketpeyt. Umra kaza olup kalbayt. Sebebi umrada vakti jok. Kaysıl vakta barıp kılsanız ne olot? Bolo veret, jaray veret. Wa hiya jaizatun fi jami'i sanati illa 5 ayyamin yukrahu fi'luha fiha. Yawmu Arafa ve yawmun nahr ve ayyamu tashriq.
Umra amalын аткаруу жыл бою каалаган кезиңизде барып кылсаңыз болот. Болгону 5 күндө мүмкүн эмес. Ал кайсыл күндөр десе Арафа күнү, Зулхижа айынын 9-числасы, анан Курбан айт күнү, анан Айями Ташрик, такбир ташрик айта турган күндөрдө мүмкүн эмес. Макрух болот да, мүмкүн эмес дегенден максат макрух болот. Вал умрату суннатун ва хия ал-ихраму ват-тавафу вас-са'ю. Умра сүннөт. Умранын өкүмү биздин мазхабтын көз карашы боюнча суннат муаккада болот. Албетте кебилер важип деген, кебилер фарзи кифая деген ушундай түрдүү немелер бар. Бирок биздин мазхабтын көз карашы боюнча эмне экен? Фатва боюнча суннат муаккада болот. Умранын 3 гана амалы бар дейт. Ал эмне? Ихрам бул фарз, таваф фарз, сай Сафа Марвага чуркоо важип, ошондой эле чачты алуу дагы эмне? Важип амалдардан болот. Бабул хадии. Hadия тууралуу бөлүм дейт. Hadия деп жанагы харамга жөнөтө турган нелерди айтат? Бир айванаттарды, жаныбарларды айтат. Харамга жөнөткөн жаныбарлардын не деп коет экен? Hadия деп коет. Кудай Таалага жакындоо максатында Курбандык катарында жөнөтөбүз. Ошолордун атыны бардыгын эмне деп коет? Hadия деп коет. Биз ушул жерге чейин hadия деп бир канча жолу айтып келдик. Мына ошол hadия жөнүндө. Ал-хадию аднаху шатун. Ошол хадиянын Курбан Меккеге харамга жөнөтө турган хадиялардын эң немес кичинекейи не болот экен? Эң кичинеси, эң төмөнкүсү кой болот. Жана эчки, кой эчки. Ва хия мин саласати анваин. Ошол хадия 3 түр жаныбарлардан болот. 3 түр жандыктан. Биринчиси минал ибил төөдөн, уйдан жана майда малдан дейт. Кой эчкиден. Юджиу фи залика куллихи ас-санию фасоидан илля минад-дa'ни фа иннал жазаа минху юджиу фихим. Мына ошол аталган малдардын бардыгынан ошол хадияга жарактуу эмне дейт? Сани болуш керек жана саниден жокору болуш керек дейт. Сани дегени бул сани деген сөз эгер төбөнү алсак 5 жаш. Эгерде уйду алсак 2 жаш, эчкини алсак 1 жаш. Ушундай. Болгону дейт, койдон эгерде 6 айдан жокору жазаа болсо 6 айдан жокору болсо эмне экен? Жарайт дейт. 6 айдан жокору болсо өтөт. Койдон гана. Башкаларында мисалга 5 жашар төбөн ордуга 4 жашарды сойсоңуз не жарабайт деген сөз. Вала яжузу фил хади мактул узун вала аксаруха вала мактул занаб ولا مقطوع اليد ولا الرجل ولا ذاهبة العين ولا الأجفاء ولا الأرجاء التي لا تمشي إلى المنسك. Ушул хадияга кулагы жок, кулагы кыркып салынган, же кулагын көпчүлүк бөлүгү жок, куйругуну кесип салынган, же колуну кесип салынган деди, же буту кесилип салынган, көзү сокур, жана аябай арык, мындай чучугу калбаган, аябай эле арык малдар дагы жарабайт. Ошондой эле өзү жанагы сое турган бойня деп коебуз го, сое турган жерге өз алдынча жол басып бара албаган чолок дагы не болбойт дейт, жарабайт дейт. Бирок өзү жол басып бара алса, ал жарайт. Вашату жаизатун фи кулли шейин ила фи мавдиайни. Ман тафа тавафа зиярати джунубан ва ман жамаа ба'да ал-вуқуфи би Арафата, фа иннаху ла яджузу фихима илля баданатун. Кой менен эчки аталган жерлердин бардыгында дурус болот. Болгону эки мисалда гана ана кой жарабайт. Биринчиси тавафи зияратты эгерде жунуп абалда, чоң дараты жок абалда аткара турган болсоңуз, анда не жарабайт? Кой берсеңиз жарабайт. Экинчиси вукуфи Арафат кылгандан кийин, Арафат онабар тургандан кийин тавафи зияраттан мурун жынстык катнаш кылган болсо, ошондо жарабайт. Анткени бул экөөндө не жарайт? Бадана жанайт. Бадана дегенден максат төө же уй болуш керек. Wal badanatu wal baqaratu tujzi'u kulli wahidatin minhuma an sab'ati anfusin idza kana kullu wahidin min ash-shuraka yuridu al-qurbata. Эми төө менен уйдин ар бири дейт, бир адамдан 7 адамга чейинкиге не болот дейт. Мындай айтканда 7 адамга чейин шерик болуп туруп бир уйду алып сойса, 7 адам шерик болуп туруп бир төөнү алып сойса жарайт дейт. Бирок шарты эмне? Ошол шерик болгон адамдардын ар бири Кудай Таалага жакындай турган бир эмнени жакындоо максатында союла турган, бир сооп максатында союла турган нерсени максат кыла турган болсо. Мисалга айталы, бирөө кирондуку, бирөөнүкү нафыл курбандык, бирөөнүкү балким сүннөт той, бирөөнүкү балким акыйка, ушундай нерселерди ниет кылып, ошол 7 адам шерик болсо, жанагы хадиянын ордуга эмне болот? Өтөт.
فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ بِنَصِيبِهِ اللَّحْمَ لَمْ يَجُزْ لِلْبَاقِينَ عَنِ الْقُرْبَةِ. Eğer de o 7 kişinin biri jönele maksatı et bolsa, bir sadaka maksatda emas, bir жақсы ishte alıp atqarıp sowab alayın деген maksatda emas, jönele maksatı et bolsa, kalganın da ne bolbay kalat? Durus bolbay kalat. Oşonduktan bunday maselelerde şerik bolgan kezde ayabay mani berip turup, surap turbadan iş kılış gerek. وَيَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ هَدِي التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ. Nafıl hadiyadan, mut'a üçün jana tamattu kılgandığı üçün soygon, Kurban ayet günü soygon nemesinden, soyuşudan, anan qiron kılgandığı üçün soygon soyuşunun etiden ne kılar? Jese bolat deydi. وَلَا يَجُوزُ مِنْ بَقِيَةِ الْحَدَايَا. Başka hadiyalardan jegenge ne? Mümkün emes. Başkaları degende bu bayanғы штраф қатарында төленіп атқандар, назырлардан, ihsor болғандығы үшін hadiya жүген өткендіктен, мына ушуларды жесе эмне кескен, жегенге болбойт. وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُ هَدِي التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّهْرِ. Nafıl, anan tamattu, qironun hadiyalarını Kurban ayet günü gana soyuğa bolot. Andan moru ne? Jarabайт. Kurbanlık çala turgan kündör gana soyuş gerek bunu. وَيَجُوزُ ذَبْحُ بَقِيَةِ الْحَدَايَا فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ. Alemi kalgan hadiyalarda jana iştiraf nemelerde kalagan vaqtda soysa bolot. Abu Hanifa'nın köz qaraşı boyunca. وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْحَدَايَا إِلَّا فِي الْحَرَامِ. Biroq bardıq tür hadiyalarda haramda gana soyuğa bolot. Haram çölkömüden sırtqarı soyuğum ne emes? Mümkün emes bolup kalat. وَيَجُوزُ أَن يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَامِ وَغَيْرِهِمْ. Oşol hadiyanı soyduk, etini biz haramның biz kedey kambağallarına, jakırlarına bölüp bersek de bolot. Haramdan başka жерден eline dağın eksport kılıp jönötüp iseniz de ele bola verir. Kılavuni en negizgisi emne haramda soyulsun boldu. Al etini kanday kılasız bola verir. وَلَا يَجِبُ التَّعْرِفُ بِالْهَدَايَا. Mına oşol hadiyalarda Arafa toğuna alıp baru ne emes? Vacip emes. Arafa toğuna alıp barıp nesi yok? Kajeti yok. Sebebi andan bolgon maksat emne anın kanını çıkarı. Anı Arafa toğuna alıp barıp anı bildirişti nesi yok? Kajeti yok. وَالْأَفْزَلُ بِالْبَدَنِ النَّهْرُ. Töveni soygon kezde en жақшысы emne deydi? Nahır kılış gerek. Nahır degen ama iki yerden soyuğu da aytadi. Bunu töve soyup жүрген adamlar жақшы bilет. Wa fil baqari wal ghanami az-zabhu alemi uy menen koy eçkilerde emne zabh kılabız. Kekretekten kadimkilerle soyuyoruz degen söz. Wal awla ayatawalla al-insanu zabhahu bi nafsihi iza kana yuhsinu zalik. En жақшысы eğer de insan har bir adam özü kolundan kele turgan bolsa, anı özünün soygondugu deydi. Eğer de özü soyuğu bilse özü soysa жақшы. Bilbesi anan başka adamdı caldasa bolot. Wa yatasaddaqu bi jilaliha wa khitamiha. Mına oşol töөнүн deyli, töөнүn janağı orop koyosuz go, jana жылуулук сакташ үчүн bizde tokumu dep koyot da, bizdin dialekt meni ayтканда, menin dialегимде tokumu dep koyot. Kebir жердер оромосу dep koyot. Ар жерде ар түрдө колдонот. Кыскасы ошол жылуулук берүү үчүн да үстүнө жаап кое турган нерсесин да эле не кылып ийет? Садака кылат. Жүгөнүн да эле не? Садака кылып ийет. وَلَا يُؤْتِ أَجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا. Şöyle acılı janağı soydurgan adam kasapçının akısını emneden berbeyt? Janağı etten berbeyt. Kurbanlıktın etinden berbeyt. Özünçe südöşü beriş gerek. وَمَنْ سَاقَ بَدَنَةً فَاسْتَرَّ إِلَى رُكُوبِهَا رَكِبَهَا. Demek kimde bir hadiyasını aydap ketip atat. Töönü misalıga alıp Kurbanlık çalan Mekke'de dep turup alıp ketip jatıp jolda anı minүүгө argasız bolsa majbur kaldı da minbese bolboyt. Oşondo minse emneken bolot. Jöndön jön ele minүү alуу ne emes? Mümkün emes. Wa in istaghna an zalika lam yarkabha. Eğer de anı aga minүүгө muhtajlık jok bola turgan bolsa minbey koyot. فإن كان لها لبن لم يحلبها ولكن ينزه ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن. Eğer de sütü ola turgan bolsan sawbayt. Sawsan sütünü sadaka kılış gerek bolot. Sütü sadaka kılıp ber, janın baasını eğer jok kılgan bolsa, baasını sadaka kılıp beret. Biroq emne kılabыз sütünü, janağı suuq suudu çaça turgan bolsok, emne bolot? Özü suuq çaça verseniz barıp süt kakışıp kalat, özü çıkbay kalat. Kurgap kalat da. وَمَنْ سَاقَ هَدِيًا فَأَطَبَ فَاِنْ كَانَ تَتَوًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَاِنْ كَانَ عَنْ وَاجِبٍ فَعَلَيْهِ اَنْ يُقِيمَ غَيْرُهُ مَقَامَهُ.
Эгерде алып кетип жаткан хадиясы, мисалга жолда айдап кетип жаткан хадиясы кою эмне болду? Өлдү дейли. Алып кетип жаткан кою, уyu өлсө, анда эгерде нафыл хадия алып кетип жаткан болсо, анын ордуга башканы союу не эмес, башканы кайра баштан алуу милдет эмес. Ал эми эгерде важип хадиялардан боло турган болсо, анын ордуга башканы алыш керек болуп калат. Ва ин асабаху айбун касирун акама гайруху макамаху. Ал эми эгерде жанагы хадиясына аябай чоң бир эмне тийди, зыян келип калды. Жана курбандыкка жарабай турган деңгээлде. Мисалга ит келди, кулагын үзүп алды деп коелу, койдун. Курбандыкка жарабай калды. Анда анын ордуга башканы эмне кылат экен? Башканы алыш керек болуп калат. Да васана абил маиби машаа. Жанагы жаракат алганны эмне кылса да боло берет. Каласа союп жейт, каласа бирөөгө берип ийет, ал өзүнүн иши. Ва ида атибатил баданату фи тариqi фа ин кана татавван нахараха وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحتها ولم يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامه وصنع بها ما شاء. Эгерде төө жолдо катуу жаракат алды, өлгөнгө жакындап калды да, өлөйүн деп калган болсо, анда нафыл эгерде хадия боло турган болсо, важип хадиялардан эмес. Кирондук эмес, таматтунук эмес, штраф эмес, нафыл жөн эле Кудай Тааланын жолунда союйын деген максатта болсо, анда аны нахыр кылат, жанагындай эки жерден кесет. Анын жанагы мойнуга тагылган, айттык эле го мурунку сабактарда, сау кол хадия кылганда эмне кылат? Мойнуга сепичка сыяктуу бир терини бир нерсени илип коет дедик. Ошонун каны менен боёйт, жана анын сафхасына урат, сафхасына дагы боёйт дегенин мааниси, кебир китептерде сафа деп моюнун бир тарабын айтат, бирок Хидая шарифти алып карай турган болсок, жанагы өркөчүнүн бир тарабын дагы не кылып коет? Ошол кан менен боёп коет дейт, уруп боёп коет. Валам яакул минха, бирок андан өзү дагы жебейт, байларга башка байларга дагы не болбойт, ал жерден жебейт дейт. Эми эгерде важип төбөлөрдөн болсочу, важип мойнуга милдет болгондордон болсо, жанагы таматту кылганбы, же болсо башка бир максатта кылып атабы, жанагы штраф болгондуктан айталы, төбө милдет болгон болсо, анда анын ордуга сөзсүз башканы алып не кылат? Башканы тургузат да, жанагы катуу жаракат алганды, каалаганды билгенini кылса боло берет. Каласа жейт, каласа башкаларга берет да. Ва юқаллиду хадия татаввуи вал мутати вал қирони. Нафыл анан таматту қироннун хадиясын гана тақлид кылынат. Тақлидте өткөндө айттыгы, терини мойнуга илип коет, жүндөн ийрип туруп илип коет же болбосо. Ийрип өрүп туруп анан не кылат? Илип коет. Вала юқаллиду дамал ихсор. Ихсордун каныны ихсор үчүн, жанагы тыйылып калгандыгы үчүн союла турган союшка андай тақлид кылбайт, мойнуна бир нерсе такпайт дейт. Вала дамал жинаят, жана ошондой эле мындагы штраф милдет болгондуктан, эгерде бир туура эмес ишти кылып коюп, штраф салуу, штраф мойнуга милдет болгонсо, ага дагы не кылбайт, мойнуга жанагы сепичка сыяктуу жүмпүндү ийрип такпайт. Аллах Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.